Ошондой эле адамдардын ортосундагы тууганчылык мамиленин үзүлүп калуусуна себеп болгон нерселердин бири тахиру кисматил мирас, бул мурасты бөлбөй коюу же кечеңдетип коюу. Ата эне өлгөндө, ата өлүп калганда, апа өлүп калганда булардын дүйнө мүлкү мурастары бардына бирдей тегиз бөлүнүш керек болот. Кыздарга өзүнчө үлүш, балдарга өзүнчө үлүш берилет, урматтуу бир тууганым. Анан бирок мына ушул үлүштү урматтуу бир туугандарым, кээде туура эмес бөлүп койсо, нааразы болуп калса, ата эненин белеги туура эмес бөлүнүп калса, балдардын ортосуна рызкы кетип, ырык кетип, анан ынтымак таптакыр бузулуп калышы толук түрдө мүмкүн. Андан кийинки маселе тууган уруктардын ортосундагы тууганчылык мамиленин үзүлүп кетүүсүнүн 11-чи себеби аш-шаракату байнал акариб. Бул урматтуу бир тууганым, туугандар ортосундагы шерик кылып иштөө башталышта такташпайт, ким канча пайыз алат, ким кандай иштейт дебестен, тууганбыз чогуу иштей беребиз, боло берет деп башында кызуулук менен ишке кирип алышат дагы, качан ортодо акча көбөйүп, бизнес өркүндөгөндөн кийин сен көп алып койдуң, мен көп алып койдум деп урус башталат. Тууган уруктар, айрыкча жакын адамдар бири менен бири мамиле кылып этият болуш керек. Бардыгы так болуп, майда чүйдөсүнө чейин, ийне жибин даана жазылыш керек, урматтуу бир тууганым. Анан биз тууганбыз боло берет, чогуу иштейбиз деген менен ызычы кийин чыгып кетип таптакыр болбой калат, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн тууган урук менен мамиле болгон учурда өтө этият болуш керек. Анткени Кур'ан-ы Каримде пайгамбар Кудай Таалам өзү айтат, Суат сүрөсүнүн 24-аятында: "Ва инна касиран минал хулатаи ла ябги ба'духум ала ба'дин илля аллазина аману ва амилус салихати ва калилун махум" дейт. Албетте шериктеш болуп иштегендер, компаньон болуп иштегендердин көпчүлүгү бири-бирине зулумдук кылат, көпчүлүгү дейт. Бирок ыйман келтиргендер, салих амал кылгандар гана адилеттүү болушат, бирок алар аз дейт. Көпчүлүк адамдар туугандан көрсөтпөй алып коет, уурдап коет, отчетун бекитип коет, сатылган, сатылбаган, сатылбаган сатты деп коет. Ошентип отуруп маселе оорлоп кетет. Анан туугандардын ортосунда мамиле үзүлүп калат. Муну көп көрөбүз биз. Ага эне катышпай калган, ата бала катышпай калган, кайната күйөө бала катышпай калгандар, анткени булардын башында иштери бир болгон, мамиле так болгон эмес, урматтуу бир тууганым. Ошентип үй бүлө ажырашып кеткендер болгон, үй бүлө бузулуп кеткендер болгон, аларды күн сайын көрүп турабыз. Демек, урматтуу бир тууганым, бизнес кылганда, жумуш кылганда, тууган урук менен шериктеш болгондо өтө этиет болуш керек. Көп адамдар ушул маселеден адашып, ошону менен өмүр бою катташпай калгандарды көрүп жүрөбүз. Андан кийинки 11-чи себеп тууган уруктардын ортосундагы мамилени бузууга себеп боло турган нерселердин 11-чиси валлахаз вара ал-хитамиха фала яжид хада лахаз вактан ясулу биқара. Бул деген сөз дүйнөгө иштигал болуп, дүйнөгө берилип кетүү деген сөз. Бул туугандар менен катташкан убакыт таппай калбастан калып, убакыт таппай калып, ошол дүйнөдөн тыйын артынан тыйын эсептеп битиреп жүрүп өтүп кетет. Дүйнөнү кубалап жүрүп олтуруп, таптакыр урматтуу бир тууганым, тууган урукка мамиле бербей коет. Ырыскы жазылынган, канчалык чуркасаң андан ашык ырыскы келбейт. Чуркабай койсоң ырыскы андан кемип калбайт. Ырыскын жазылганды билиш керек. Аракет кылыш керек, албетте, сөзсүз түрдө. Бирок аракеттин баарын кылып отуруп, тууган урукка мамиле кылбай койгон учурда мамиле үзүлүп калса, ырыскың нак ошондо кыскарып үзүлүп кетет. Канчалык аракет кылып, бирок тууган урук менен катташпай койгондон ырыскы азайып кеткендигин биз тарыхтан көрүп турабыз, билип турабыз. Кудай Таалам айтат: "Өмүрүң узун болгусу келсе, тууган урук менен катташ. Ырыскың кенен болгусу келсе, тууган урук менен катташ, мамилени үзбө" деп. Демек, тууган урук мамиле үзө турган болсоң, ырыскың кем болуп калат. Канчалык бай болсоң деле бир күн бардыгы банкрот болуп калышы. Мына ошпотар күйүп кетти, андан мурда күйүп аткан, жетирип аткан, мал жутуп кетип аткан, суу алып кетип аткан, банкрот болуп аткан. Ошолордун бардыгы жөндөн жөн эмес. Кайсы бир деңгээлде, урматтуу бир тууганым, мына ошонун кайсы бир деңгээлде себеби бар. Андан кийинки 12-чи себеп тууган уруктун ортосундагы мамиленин үзүлүп калуусуна себеп боло турган нерсенин 12-чиси жакындардын ортосундагы талак маселеси. Кыргыз элибизде жакын туугандарга үйлөнбөстөн 7 ата төкөндөргө үйлөнгөн. Кээде жакын туугандар үйлөнүп калат, таяка жээндер, бөлөлөр үйлөнүп калганда булар урушуп кетсе, ата-энелер дагы урушуп кетип, ошону менен мамиле бузулуп калат. Алысты жакын кылган кыз, тамак таттуу кылган туз деген сөз бар. Бирок колдон келишинче тууган урукка эмес, алыс жерге үйлөнгөн жакшыраак болот. Анткени балдар урушуп талак берип койгон күндө дагы ата-эне ошону менен мамиле, тууганчылык мамиле үзүлбөйт деген сөз болот. Демек, колдон келишинче башка суудан, башка жерден үйлөнгөнгө, кыздарды башка жерге бергенге, башка жерден келин алганга аракет кылыш керек, урматтуу бир тууганым.